Assalamu alaikum. Кошуна кандайсыз? Ден жакшы. Кубанычтуу келатасыз, жакшысызбы? Ал биздин Кичи Шарчанын жашылдандыруу иштерине домдордун алдыларын ушул көрктөндүрүү маселесинде бир аз чуркап, ушул кошкон салымыбызга шаар жетекчилигинен бизге ушул мактоо баракчасын берип атайын. Машалла, машалла. Шуну алып келип кубанычтуу. Сонун ай. Кичи райондун көрктөндүрүү иштеринде кошкон салым үчүн шаар жетекчилигинен мактоо баракчасы. Салайдын улуу Баяман. Машалла, бизге да жоксуң, куттуктайм. Азаматсыз. Баса кечинде келиңиз үйгө. Келин бала чака менен келиңиз. Сонун кылып, мо алган ийгиликти бир жууп, жеңең айтайын бир аш демдеп берсин. Баса үйдөгүлөр көрүнбөйт. Кече балдарым кирип таппай чыкты жок экен дейт. Аны айтпай эле коюңузчу. Жанагы адатынча, эми эркекчилик апасынкына капа болуп кетип калган эми. Мен деле тажап бүттүм. Эми бул жагы эркекчилик. Бир нерсе болор эми, баары бир ушул бала белде, катын жолдо дейт байке эми. Кое тур. Андай дебе. Агам десең, кошунам деп сыйласаң кулаксан. Бул сөзүң туура эмес. Бала белде, катын жолдо деп тентектик сөздү айтпа мага. Эним, эркектердин эң жакшысы аялдарына жакшы мамиле кылгандар, унутпаган. Бүгүн мына шаар жетекчилигинен домдун сыртын кооздоп кылган эмгегиң үчүн мактоо баракчасы алыпсың. Эми домдун ичин кооздай албасаң, кел, домдун ичин да кооздоп, жараткандан да мактоо баракчасы алып көрбөйсүңбү? Эркектердин эң жакшы аялдарына жакшы мамиле кылгандар, унутпагын эним. Пайгамбарыбыздан бир хадис бар. Аялдарыңар Аллахтын аманаты деген хадис бар. Эгерде эркектер мына ушул хадистин маанисине жеткенибизде, бүгүн бир да аял заты ыйлабайт эле. Бүгүн бир да бөбөктөр, балдар жетим болуп сыздабайт эле. Эркектер, аялдарыңар кайненеден, кайнатадан алган аманат эмес, Аллахтан алган аманат. Муну унутпагын. Үйгө киргенибизде биринчи ассаламу алейкум деп салам берип кир. Эгерде биз салам берип кирбесек, биздин мурда шайтан салам берип коет, жана ал үйдө ызы чуу токтобой калат. Эркектер, сен алгач аялыңа алтыным деп мамиле кыл, мана ошондо аялың сага арыстаным деп мамиле кылат. Андыктан жигиттер, сабырдуу, аялдарыбыздан 6 эсе эрктүү, эстүү, кечиримдүү, мээримдүү бололу. Мына дипломуңду, грамотаңды ал, издөгүттүү болсун. Эми үй бүлө деген ыйык мекемеңди сактайлы. Макулбу? Азыр барасың. Үй бүлөңдү, бала чакаңды алып кел. Кечиримдүү бол да, кечинде үйгө чайга кел. Түшүндүм байке. Рахмат сизге.